Өткөн жыл кыргыз бизнес үчүн бир топ сыноолордун кризиске туруштук берүү, жаңы шарттарга көнүү жылы болду. Жаңы башталган 2017 жылдагы бизнестин алдында жаңы шарттар, чакырыктар турат. Ошол эле маалда ишкерлерге финансылык колдоонун жаңы түрлөрү дагы пайда болууда. Өткөн жылы түзүлгөн гарантиялык фонд кредит алууда күрөөнүн жетишсиздигинен кыйналган ишкерлерге гарант болуп, аларга банктан кредит алууда кепилдик аркылуу жардам бере алат. Бул фонддун ишмердүүлүгү, гарантия алуунун шарттары туурасында алдыда кенен айтып беребиз. Мындан тышкары, кыргызстандыктарды кубантып, сыймык танткан, а балким келечекте кыргызстандык чеберлерге реалдуу экономикалык эффектисин бере турган мода дүйнөсүндөгү кызыктуу бир жаңылыкка да кайрылабыз. Андыктан алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. 2016 жылды кыргыз бизнеси Евразиялык экономикалык союздун шарттарына көнүү, ыңгайлашуу менен өткөрдү десек болот. Бизнес өлкөнүн бул уюмга кошулуусуна башынан бир беткей карабай, көп кооптууларын айтып келген. Андан айырмалуу өкмөт өтө ишенимдүү жана оптимисттик маанайда эле. Бирок жыл соңу менен кыргыз өкмөтү дагы маанайын пессимисттик жагына буруп, ЕАЭстин алкагындагы күткөн оптимисттик пландары ишке ашпай калганын мойнуна алды. Эл оозунда Бажы союз деп тараган Евразиялык экономикалык союздун биринчи жылындагы бизнестин аракети жана күрөшү, утулуштары жана утуштары. Капитал командасы даярдаган обзордо. Контрабанда жана демпинг дал ушул сөздөр менен жергиликтүү ишкерлер жылды баштады. Чек аранын ачылышы менен Евразиялык экономикалык союздун аймагынан мыйзамсыз жол менен алынып келинген товарлар ички рыноктон баасын түшүрдү. Бажы төлөмдөрдү төлөп товар ташыган ишкерлер чыгымдарын санап отуруп калышты. Контрабанданын айынан жыл башында 20га жакын un комбинат ишин токтотконун жарыялады. Ал турсун Бишкектеги расмий дистрибьюторлор дагы айласын таппай товар ташыганды убактылуу токтотууга аргасыз болду. Казакстан аркылуу Өзбекстандын жашылча жемиштери дагы арзан баада рынокко кирип, күнөсканачылар чыгашага иштеди. Расмий түрдө бүт документтердин баарын толуктап алып келсе, ошо айырмасы где-то 20-30 сом болуп калмак экен. Алардын баары контрабанда менен өтүп кеткен үчүн салыктар эчтеке төлөнбөй өтүп кетет. Анан аябай баасын түшүрүп кетип атат. Мисалы үчүн биз бир убакта ошо 100 сом, 120 сомдон сатып аткан кезде базардан ошентип фуралар менен алып келип кетишет, контрабанда мененчи. Анан болду, толтуруп салышат оттовиктер. И бир күнүн ичинде 70-60 сомго чейин түшүп кеткен убакыттар болот да. Соода өнөктөштөрдүн мыйзамдуу жол менен келген товарлары дагы жергиликтүү ишкерлердин соодасын сулгундатты. Валюталык айырмачылыктан улам, ошол эле Казакстан, Россия, Белоруссиялык өндүрүүчүлөрдүн товарларынын баасы жергиликтүү өндүрүштүкүнөн арзан болуп, дүкөндөрдүн текчелери импорттук товарга толду. Экспортко үмүттөнүп, уюмдун рыногун басып алууга камынган кыргыз өндүрүүчүлөрү эми ички рыноктогу ордун сактап калуу аракетинде. Мы столкнулись с серым импортом. Наши конкуренты не плательщики НДС. Это базары, это павильоны, которые работают на патентной основе. Берут товары у серых импортеров, у контрабандистов. Бирок азыр сери импорт күч алды. Товарлар контрабандалык жол менен алынып келип, майда дүкөндөрдө, базарда арзан сатылып жатат. Албетте, алар эч кандай салык төлөбөйт. Биз кошумча нарк салыгын төлөйбүз. Биз товарларды анчалык арзан сата албайбыз. Бул улана берсе, жыл аягына чейин бир топ супермаркеттер жабылып, цивилизациялуу сатыктан базарга өтүп калышыбыз мүмкүн. Дистрибьюторов сокращаются, они меньше платят в бюджет. В итоге это, мое мнение, приведет к банкротству каких-то сетей на рынке. Куликовский кондитердик үйү өлкөнүн ЕАЭске кошулуусунун артыкчылыгын көрүп, чоң даярдык менен Москва жана Алматыда бир катар дүкөн кофейняларын ачкан. Аз өтпөй компания багытын Кытай тарапка өзгөртүп, Москвадагы дүкөндөрүн толук жабууга аргасыз болду. Кептин баары күчтүү сомдун айынан өндүрүш кымбатка түшүп, Куликовскийдин таттууларынын баасы кымбат болуп калгандыгында. Не потому, что у нас может дороже себестоимость или мы хотим больше зарабатывать, только потому, что идет неправильная корреляция валютной корзины между сомом и тенге и сомом и рублем. Биз Москвадагы дүкөндү ачкан мезгил рублдун кескин арзандаган убагына туура келген. Бирок мен андан корккон эмесмин. Анткени менин макроэкономикалык эсептөөлөрүм боюнча, эгер сомду азыркыдай жасалма кармаганда, ал рублга карата өзүн тең салмактуу кармамак. Бул эркин экономиканын мыйзамы. Өкмөт биздин экономика эркин деп жатпайбы? Анда эмнеге сомдун курсун жасалма кармап жатат? Шайлоо өткөндөн кийин өкмөт сомду эркин жүгүртүүгө кое берет го деп күткөм. Бирок мына азыр 2016 жылдын февраль болду. Сомду кандай кармап келишкен болсо, ошондой эле кармап жатышат. 20 жылдан бери чогулткан резервтерди сомдун курсун кармоого чачып жатышат. Бул акчалар азыр жөн гана күйүп жатат. Ансыз дагы араң турган өндүрүш түшүүдө. Бирок биз арзан джинсы, арзан машина сатып алып, тапканыбыздын баарын башка өлкөлөрдүн өндүрүшүнө салып берип жатабыз. Но зато мы покупаем более-менее дешевые джинсы,
покупаем недорогие машины, покупаем импортную косметику, но мы не задумываемся о внутреннем состоянии государства. Мы отдаем деньги другим производителям в других странах. Мы не поддерживаем своих. Кыргыз өкмөтү болсо ЕСтин алкагындагы бул кыйынчылыктардын баары күтүүсүз болгонун айтып, Россия менен Казакстандын экономикасынын оңолушун күтүү керек дейт. 2015 жыл кризис болот деп, 2015 жыл биздин негизги соода мамлекетибиз Россия болгондуктан бул жака санкция болот деп эч ким аны эсептеген чыккан эмес. Биз мисалга даярдоо иштерибизди 2011-12 жыл 13 жылда баштаганбыз да, 2-3 жыл даярдаганбыз туурабы. Ошондо кетканда мында кризис болот деп эч ким ойлогон эмес да. Бул жакта баардык бизде кризис болду биринчиден, экинчиден санкция Крым болду. окуяларынан кийин эле башталып кетти да 14-чү. Крым окуяларынан кийин эле башталып кетти да 14-чү жылдын башынан эле. 14-жылдын башына бул болду, бирок 15-жыл бара санкция киргенде аны биз эскерип атканда буну биз эсепке алган эмеспиз да. Ошондуктан бул нерселер баягы күтүлгөн нерселер болду. Орусиянын валютасы менен бизде 1,5 эсе, казактар менен 3 эсе болгон да. Ошондуктан бизде алардын бизден чыгарган товарлар конкурентоспособный болгон да. Бүгүнкү күндө алардын валютасы түшпөгөнүгө байланыштуу ушундай терс мамиле болуп атат. Бирок бул нерсе убактылуу. Сөзсүз мен ойлойм булар эми жакында өздөрүнүн экономикасын көтөрүп, сөзсүз жакшы тенденцияга чыгат деп ойлойм. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуусунун бир аз да болсо пайдасын азырынча кыргызстандык кийим тигүүчүлөр көрүүдө. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген товардын баасы кымбаттап, реэкспортко жол жабылганы менен ансыз дагы кризистен айласы кетип турган россиялык ритейлерлер арзан өндүрүш рыноктарын издеп, бул жагынан Кыргызстан бир катар артыкчылыктарга ээ болууда. Ошентип Кыргыз өкмөтү 170 миллиондук рынокко товар сатып, өндүрүштү жолго коебуз деп ЕСке кошулуп жатканда өзүнүн аз дагы болсо 6 миллиондук рыногун алдырып коерун дегеле ойлогон эместей. Бизнес мындай кооптонуларын уюмга мурдараак кошулган Казакстандын мисалында далай жол эскерткен. Анын үстүнө Кыргызстан Россияга салынган санкциялар нефтинин арзандашынын кесепеттерин өнөктөш өлкөлөр менен кошо тартып, аймактык кризистин эпкинине кабылды. Муну көпчүлүк компаниялардын жылдык финансылык көрсөткүчтөрү расмий статистикадагы тастыктады. 2015 жылы аймактагы экономикалык кризистин алгачкы эпкини менен бирге компаниялар антикризистик программаларды кабыл алып, штат жана пландарды оптимизациялоо аракетин көрүшсө, бул жылы финансылык отчетто жетишпеген сандар менен чаралар менен иштешүүгө туура келди. Кээ бир компаниялар акыбалдын турукташышын күтүп, эптеп күнгө чирүүмен алек болсо, айрымдары кризиске ыңгайлашып иштөөгө багыт алды. Курулуш тармагындагы болжолдуу эсептөөлөр боюнча учурдагы соода келишимдердин 60% бартер менен түзүлөт. Рыноктогу нак акчанын тартыштыгын биринчилерден болуп дал ушул курулуш тармагы сезген. Я думаю, что перешли все, но почему на сегодняшний день вы видите на рынке, что сильно активно участвуют в бартерных операциях строительные компании? Курулуш тармагы гана эмес, башка бардык эле тармактар реклама, соода, суусундук деги бардыгы бартер көттү. Бирок курулуш ишканалары пиар жана маркетингти көбүрөөк жүргүзгөндүктөн ачык байкалууда. Но на самом деле занимаются этим все, но не каждая компания это так пропагандирует, как строители. Айрым маалыматтар боюнча көпчүлүк компаниялар үйлөрүн, имараттарын, курулуш материалдарын бартерге алмашуу менен гана аяктай алды. Жыл башында бир нече курулуш компаниялар жаңы объектилерди токтотуп, бартерлерди сатуу үчүн маркетинг бөлүмүн гана иштетип жаткандыгын маалымдашкан. Курулуштан сырткары кыймылдуу мүлк, рекламалык рынок бартер менен иш алып барууда. Элдин колундагы нак акча азайып, сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин расмий статистикадагы далилдейт. Улуттук банктын маалыматы боюнча инфляциянын деңгээли ноябрь айында 0,5% гана болуп, ал эми жылдык көрсөткүчү керек болсо -1% түзүп калган. Бул албетте улуттук валютанын туруктуулугуна байланыштуу, бирок ошол эле маалда калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелип, жүгүртүүдөгү акча азайганын көрсөтөт. Айрыкча кризис боюнча кооптуу жана көп маалыматтар берилген учурда, жылдын башында элдер ири сатып алууларды токтотуп, жада калса күнүмдүк тамак аштан дагы үнөмдөй баштаган. Жыл башында эле ири дүкөндөрдүн жетекчилери сатып алуу 40%га азайганын маалымдаган. Инфляциянын болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээли экономикада кыймыл жок дегенди түшүндүрөт. Муну болсо дагы бир статистика тастыктайт. 2016 жылы коммерциялык банктар кредиттердин үстөк пайызын орточо 3-4%га түшүрүштү. Бирок бул аракеттер дагы кредитке болгон суроо талапты камсытай алган жок. Жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын бардык коммерциялык банктардын кирешесинин чогуу санаганда өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 5 эсе түшүп кеткен. Буга бир жагынан Орус Кыргыз өнүктүрүү банкы рыноктогу кредиттердин баасын арзандатканы себеп болсо, экинчи жагынан бизнесте кыймыл жай болуп, акчага болгон суроо талап өскөн жок. 2014 жылдын соңунда башталган кризистин аймагы Россия, Кавказ жана Борбордук Азия мамлекеттери менен гана чектелет. Эл аралык валюта фондунун билдирүүсүндө Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнүн экономикалык өсүшү быйыл 15 жылдан берки эң төмөнкү чекке жетти.
Аймактагы экономикалык өсүш 1,3% ашкан жок. Буга айрыкча мунай зат өндүргөн өлкөлөрдөгү Азербайжан жана Казакстандагы оор экономикалык кырдаал себеп. Ошол эле маалда АКШ былтыр жогорку экономикалык көрсөткүчтөргө жетишкен. Өсүү темпи 2,6%га жеткен. Быйыл 1,8 менен жыйынтыкталышы күтүлөт. Ири өлкө үчүн бул туруктуу өсүү болуп саналат. Анткени Американын экономикасы гүлдөп өскөн кезде дагы статистикалык маалыматтар 2-3%дан ашкан эмес. Ал эми Кытай өткөн жылы валюта рыногундагы бир аз өзгөрүүлөргө байланыштуу пландаган чекке жетпей, жылдык өсүү 4%дан ашкан эмес. Быйыл Кытай экономикасы ылдамдыгын жогорулатып, 6,7 деген жогорку көрсөткүчкө жетти. Ал эми Япония жылды 1,7% өсүш менен жыйынтыктоодо. Бул Япония үчүн рекордтук көрсөткүч. Бул сандар Кыргызстанга таасир берип жаткан кризис дүйнөлүк эмес, Евразия экономикалык союздун аймагында экендигин гана көрсөтөт. Кризис маалында деги башка учурда деле кыргыз ишкерлери үчүн чоң проблема бул узак мөөнөттүү каражатка жетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелгени. Биринчиден, банктар берип жаткан кредиттердин пайызы жогору жана мөөнөтү кыска. Анын үстүнө коммерциялык банктар 170%дан 250%га чейин күрөө сурашат. Банктардан алынган статистика боюнча бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50% дал ушул күрөөнүн жетишсиздигинен улам канааттандырылбайт. Ишкерлердин, айрыкча чакан жана орто бизнестин, аймактык бизнестин бул маселесин чечүүгө көмөктөшүү максатында өткөн жылы Кыргызстанда гарантиялык фонд түзүлдү. Гарантиялык фонддор ишкерлерге колдоо болуп бере аларын дүйнөлүк тажрыйба жана Кыргызстанда буга чейин иштеп келген регионалдык гарантиялык фонддордун ишмердүүлүгү дагы тастыктайт. Гүлнура 5 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында бизнес кылып келет. Сезон маалында 25-30 машинкага чейин иштетип, көбүнчө россиялыктардын заказын аткарат. Өндүрүштү бери дегенде 2 эсе көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк, тактап айтканда кардарлар тарабынан суроо талап бар экенин айтат. Кошумча жабдуу сатып алууга кредит сурап банктарга кайрылып көргөн. Бирок күрөө маселесинен улам эч бир банктан кредит ала албаганын айтат. Биздин баанда жеңил, узун, арзан акчага болгон доступтун чектелүүлүгү да. Биз банктардан мисалы акчаны сатып алып атабыз. Кандайдыр бир пайыз менен сатып алып, кайсыр бир учурда кайтарып берип атабыз да. Мына ошол жердеги биринчи эле бөгөт бул ошол күрөөгө коюлган мүлктүн жоктугу болуп турат да. Мисалы үчүн мен өзүм ишмердигими Бишкек шаарында жүргүзүп аткан менен менин кыймылсыз мүлктөрүм мисалы Жалал Абад областында да. Мен ал жактан да бул жактан да ала албайм. Гүлнурага окшоп күрөөсү жетишсиз болгондуктан кредит ала албаган ишкерлер көп. Бул маселе чакан жана орто бизнес тармагында, айрыкча аймактарда курч турат. Мисалы коммерциялык банктар күрөө болуп бере ала турган кыймылсыз мүлктүн рыноктук баасынан 2 эсе арзан баалайт. Аймактарда мындан да арзан бааланат. Кыймылдуу мүлк болсо андан да арзан. Өздүк баасынан болгону 30-40%га бааланат. Ал эми ишкананын жүгүртүүсүндөгү актив товарын банк көп учурда күрөө катары кабыл албайт. Кабыл алса дагы анын рыноктук баасын дээрлик 90%га чейин түшүрүп салат. Эл аралык финансы корпорациясы соңку иликтөөлөрүндө кыргызстандык банктар берип аткан кредиттин үстүнө бери дегенде 170%га чейин күрөө сураарын көрсөткөн. Мындан улам бизнес үчүн суралган кредиттердин 40-50%ын банктар канааттандырбайт. Бул албетте банк сектору үчүн дагы жагымсыз көрүнүш. Для субъектов предпринимательства, в принципе, наверное, залог всегда стоит от стороны достаточно, потому что банки, коммерческие организации оценивают ее по рыночной, плюс есть так называемая оценочная стоимость залога, которая не всегда может совпадать с мнением клиента. Вот. Особенно это достаточно сложный вопрос в регионах, потому что там стоимость залога существенно ниже, чем в крупных городах, и предприниматели, которые владеют недвижимостью либо залогом в регионах, не имеют достаточно возможности получать более крупные кредиты в силу того, что их оценка залога может быть не совсем высокой. В связи с этим банки бывает, что достаточно часто отклоняют заявки и либо снижают сумму запрашиваемого кредита. Дүйнөлүк практикада бул проблеманы чечкен гарантиялык фонддор бар. Алар банк менен кардардын ортосундагы келишимде кепилдик ролду аткарып, ишкердин жетиштүү суммада кредит алуусуна көмөкчү болот. Тактап айтканда, тийиштүү бир капитал менен түзүлгөн кепилдик фонд кредит алам деген ишкер үчүн банктын алдында гарант болуп берет. Гарантиянын көлөмү жана шарттары ар кандай болушу мүмкүн. Бирок негизги принцип ишкерлерге жардам берүү. Кыргызстанда 2013 жылдан тартып 6 аймактык гарантиялык фонддор иштеп келет. Эгер динамикасын карап көрсөк, 2016 жылга карата тактап айтканда 3 жылдын ичинде бул фонддордун жалпы капиталы 66%га өсүп, 479 ишкерге гарантия берүүгө жетишкен. Ал эми аймактык фонддор берген кепилдиктин кайтарымдуулугу 100% түзүп, анын аркасы менен 457 жаңы жумушчу орун түзүлүп, 1300ден ашуун жумушчу орунга колдоо болгон. Рынок достаточно хороший. То есть те кредиты, малый и средний бизнес, у которых есть недостаток залогов, но есть хороший интересный бизнес, я думаю, для них это очень хороший инструмент. И такая статистика у нас прям как такое не ведется, но определенный процент есть, которых мы
именно для крупных кредитов отказываем. Для мелких у нас вот этот инструмент применяется. Поэтому мы как бы вот подписались на соглашение, работаем. Эми эгер ушу гарантийный фонд өзүнүн ишин жакшы көрсөтсө, иштегенин көрсөтсө, албетте АБРдын артынан дагы мисалы Всемирный банк кириши мүмкүн, же Европейский банк реконструкция развития кириши мүмкүн. Бул капиталды 10, 20, 30, анан последующий 50-100 миллионго чыгып кетиши мүмкүн. Эгер 50-100 миллион доллардык мисалы гарантийный фонд болсо, бул гарантийный фонд азыркыдай 30% менен өзүн чектебей, мисалы 50-60%га чейин чыкса, анда албетте биздин ишкерлерибизге бир в общем плане неме болот да, бир жакшы жардам жана колдоо болот. Антпесе азыр болсо, мисалы 2-3 ишкер алышы мүмкүн, бирок бул четте да 300 ишкер турушу мүмкүн болот да. Ал эми 2016-жылы Кыргызстанда республикалык масштабтагы гарантиялык фонд түзүлдү. Фонддун ушул таптагы уставдык капиталы 282 миллион сомду түзөт. Бир гарантиянын орточо суммасы 1 миллион сом деп эсептесек, анда бул сумма бери дегенде 282 ишкерге колдоо көрсөтүүгө жетиштүү болот. Жаңы түзүлгөн гарантиялык фонддун финансылык колдоосуна 7 миллион сомго чейинки суммадагы күрөө таба албай жаткан ишкерлер кайрыла алат. Эгер сиз кредит алам деп, бирок күрөө жетишсиз болуп жатса, анда гарантиялык фонд сиз ала турган кредиттин 50%-на чейинки суммага гарантия бере алат. Гарантия алуунун шарттары жана жол жобосу туурасында кийинки материал. Мисалы, бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн 1 миллион сом өлчөмүндө кредит керек. Сизде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, ишкананын активи жана жүгүртүүдөгү товар бар. Мунун баары күрөө болуп саналат. Сиздин күрөөнүн рыноктук баасы 1 миллион 400 миң сом. Банк аны 700 миң сомго баалады жана ушул суммага кредит бере алат. 1 миллион сом кредит алуу үчүн сизге дагы 300 миң сомдук кошумча күрөө керек. Эми чечим бар. Күрөөнүн жетпеген бөлүгүн гарантиялык фонд ачык акционердик коому камсыздап бере алат. Банк сизге калган 300 миң сом кредитти гарантиялык фонддун кепилдиги менен берет. Бул кызматтын акысы жалпы гарантиянын суммасынан 2,5%га барабар. Эгер кредитти 3 жылга чейинки мөөнөттө алып жатсаңыз, 2,5% комиссия бир гана жолу алынат. Ал эми кредиттин мөөнөтү 3 жылдан ашканда комиссия жылына 2%дан алынып турат. Биздин мисалда 300 миң сомго берилген гарантиядан алынуучу комиссия 7,5 миң сомду түзөт. Аны бир гана жолу төлөө менен сиз өзүңүздүн бизнеске керектүү кредитти толук суммада ала аласыз. Мындай финансылык колдоону ала турган потенциалдуу кардарды гарантиялык фонд өнөктөш банктар менен бирге аныктайт. Банк долбоордун потенциалын баалап, анан кардардын макулдугу менен анын өтүнүчүн гарантия алууга багыттай алат. Фонд өз кезинде кредиттин жалпы суммасынын 50%-на чейинки суммага гарантия бере алат, бирок бир гарантиянын суммасы 7 миллион сомдон ашпайт. Ушул тапта гарантиялык фонд Айыл банк, Кыргызстан банк, Финка банк, Азия банкы жана компаньон банктар менен кызматташууда. Фонд биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү, өндүрүш жана тейлөө тармагында иштеген, экспортко багытылган ишканаларга гарантия берет. Ошондой эле жашыл экономика багытындагы долбоорлор жана аял ишкерлер приоритетте. Кенен маалымат 3W чекит KG сайтында, сурап билүү телефону 0312 62 53 74. Гарантиялык фонд ачык акционердик коомунун уставдык капиталын түзгөн 282 миллион сом же 4 миллион доллардын 1 миллионун кыргыз өкмөтү. Ал эми калган 3 миллион долларды Азия өнүктүрүү банкы кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин алкагында бөлгөн. Фонддун ушул таптагы жалгыз акционери мамлекет. Бирок ачык акционердик коом деп атайтып тургандай эле фонд өзүнө эл аралык каржы институттарды акционер катары тарта алат. Көрсөк, бүгүнкү күндө 360 миң 400 миңдей клиент банктардын ишкерлери кредит алып жүрөт. Ошонун эле бир 40-50% бир 200 миң клиенттин тегерегинде болот. Ошону биз мындай санаганда бир 50-60 миңине кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуп жардам берсек, аябай көп жардам болот да экономикага. Ошол себептен биздин 282 миллион сомубуз азырынча көп деле акча эмес, бирок биз башташыбыз керек. Биз мына былтыр ноябрдан баштап иштеп 4 банк менен келишим түздүк, 3 гарантия бердик. Азыр январдын 1 числосунан баштап эле ишти баштап атабыз. Азыр банктар дагы аябай өзүнүн ошо клиенттерин бизге утур-утур жиберип турат да. Ал эми ошол бул фонддун ишин мындан ары дагы өнүктүрүп кетиш үчүн каражаттарды дагы каяктан тартып келүү деген багыл жолдору каралганбы жана мен түшүнгөндөн бул ачык акционердик коом жана буга башка эл аралык финансылык институттардын дагы кирүү мүмкүнчүлүгү бар, Ооба, биз буга чейин Азия өнүктүрүү банк менен баштаганыбызда улантып атабыз. Андан тышкары Европа өнүктүрүү банкы менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат,
ушу силер 2017 жылды жакшылап иштеп көрсөтсөңөр кандай иштерин биз силерге кредиттик же болбосо гарантиялык линия ачып беребиз деп атат. Андан тышкары международный финансовый корпорация деген бар, алар дагы айтып атат, биз 1-2% акцияны деле керек болсо сатып алабыз депчи. Анан эми жакында бир айдын тегерегинде бизге Германиядан атайын бир компания келип атат. Алар болсо Афганистанда жана Тажикстанда эл аралык уюмдар түзгөн гарантиялык фонддор бар. Алардын управляющий компаниясы, алар да бизге кызыгып, өздөрү бир 10-15 миллион доллар кредиттик линия ачканда, ошол гарантиялык фонддоргочу. Анан жолугуп ошолор менен да биз сүйлөшүп, алардан да кредиттик линия алганга дагы аракет кылып атабыз да. Эми андан тышкары биз дагы бул эми биринчи өзүбүздүн сумманы жакшылап освоить этсек болуш керек. Биз ошон үчүн биз кайсы тармакка эми жумшаарыбызды дагы чечтик да. Мына бүгүнкү күндө биздин айыл чарба жана айыл чарба продукциясынын переработкасы аябай ылдый төмөн болуп турат. Ошол себептен биз ошого Айыл банк менен келишим түзүп, Айыл банк менен атайын өзүнчө меморандум түздүк, что алар биз ушу өзүбүздүн каражатты переработкага жумшайлы депчи. Андан тышкары жана легкая промышленность, текстильный, швейный производство. Ага дагы жумшайын деп атабыз. Фонд бул жерде кандай механизмде иш алып барат? Мисалы үчүн ошол заявкаларды фонд өзү карап чыгабы же бул ишти коммерциялык банктар аткарабы? Негизи бул схемасы мындай да, ишкер банкка кайрылат, эгерде жанагындай залогу жетишпей калса, биздин жардамыбыз келсе, анда бизге банк менен ишкер кайрылат. Бирок биз туура түшүнүп атабыз, что банктардын максаты башка да, аларга жана таза киреше керек да. Ошондуктан алар предпринимательдер менен көп иштешпейт. Бизде өз убагында 91-жылы фонд развития предпринимательства деген түзүлгөн болчу. Алар ушу ишкерлерге өзүнүн консультациондук жардам, анан жана башка өнүгүү үчүн жардам бериш керек болчу да. Бирок алар микрокредиттик компания болуп кетти. Эми биз болсо өзүбүздүн структурабызда атайын бир консультативдик совет ачтык. Жакында чогулушу башталат. Эми андан тышкары ушу ишкерлер бизге консультация керек деп атат да. Себеби алар мына EAS-ке кирдик. Аларга жакшы продукция чыгарып, алардын сертификат качества жана башка бизнес-план, кредиттик алып, көлөмүн көбөйтүп тияка жибериш керек да. Аларга ошондой жетишпей атат. Жакында эле мына экономика министрлиги Ош Жалал Баткенге бүт предприятияларды, 59 предприятияларды карап келиптир. Ошонун көбү айтып атыптыр да, ушу бизге консультативдик жардам керек депчи. Анан биз өзүбүздүн ишибизди баштаганда эле, былтыртан эле ошо ишкерлерге консультативдик жардам берип атабыз. Ошо 3 жана бизден алган гарантия 3 ишкерлерге биз экөөнө биздин сотрудниктер ошо бизнес планды түзүп, банктар менен кабарлашып, анан банктан алар эме кредиттик комитеттин баасын өткөндө жакшы, алар алып иштетип атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн дагы бир тармагыбыз бул консультативдик ишкерлерге жардам тармагын ачып атабыз. Мынакей, демек бул жерде гарантиялык фонд баягы качан банктар бизге сунуштарды алып келет деп күтүп отурбастан ишкер чөйрө менен өзү түздөн түз иштейт турбайбы? Ооба, биз мына жакында 1-2 күндөн кийин Ош Жалал Баткенге бизнес специалисттер учуп барып атат. Бир группасы банктар менен иштейт, кандай биз менен эки ортодо иш жылыш керек. Экинчи группа жалаң эле бизнесмендер менен жолугат да, ишкерлердин. Алардын эмне көйгөйү бар, аларга эмне жардам бериш керек, кандай жардам бериш керек. Анан ошо банктардын сотрудниктери менен бирге ошо ишкерлерди жардам берип, алардын бүт сураган маселесин чечип, анан жанагы кредитти алганга чейин жеткирип бергенге жардам беребиз да. Соңку күндөрдөгү жагымсыз окуялардын фонунда дүйнөлүк мода индустриясындагы бир жаңылык көпчүлүк кыргызстандыктардын көңүлүн жылытты десек болот. Франциялык белгилүү Hermes модайы кыргыз оюларынын фонуна Апалуза аты түшүрүлгөн моюн жоолуктардын коллекциясын мода сүйүүчүлөргө сунуштады. Жоолук дал ушул жылкынын атына улам Апалуза The Steps деп аталган.
Бул породадагы аттардын мекени Түндүк Америка деп эсептелет. Бирок 2015 жылы BBC журналисти Конор Вудман бул чаар тактуу жылкылар тууралуу документалдуу фильм тартып, Апалуза кыргыздын чаар аты менен тууган экенин айткан. Демек, Эрместин жоолуктарына кыргыз оюлары менен кыргыздын чаар аты түшүрүлгөн десек болот. Айта кетсек, бул мода үйүнүн такай сүйүүчүлөрү Виктория Бекхэм, Сандра Буллок, Джулия Робертс баштаган Голливуд жылдыздары. Андыктан кыргыз оюлары түшүрүлгөн жоолуктар дал ушул атактуулардын көркүн ачат деп күтсөк болот. Айтмакчы, Эрмес мода үйүнүн сайтында бул жоолуктардын таза жибектен даярдалганы 150 евро же азыркы орточо курс менен санаганда 26 000 сомдон ашууда. Ал эми кашемир жана жибектин аралашмасынан даярдалган жоолук баасы 950 евро же 71 000 сомдон ашып турат. Албетте, кыргыз оюларынын Эрместин кымбат баалуу жоолуктарына түшүрүлүшүнөн Кыргызстан кандайдыр бир түз экономикалык пайда таба албайт. Бирок бул ошол эле европалыктардын кыргыз элементтери аралашкан буюмдарга, улуттук мурастарга болгон кызыгуусун арттырышы мүмкүн жана мындан кыргыз чеберлери пайда таба алат. Мисалы, кыргыз шырдактары Франция, Германия, швейцариялыктардын купулуна толуп, ал турсун Шырдак Авеню же кыргызча айтканда Шырдак көчөсү Швейцариянын Цюрих шаарында пайда болгон. Шырдак Авеню бул дүкөндүн аталышы, анда жалаң кыргыз шырдактары сатылат. Шырдактардын баарын болсо учак менен атайын Кыргызстандан ташып кетишет. Эми атактуу мода үйү шырдак сымал жоолуктарды чыгарган соң, Швейцариядагы шырдак дүкөндагы өзүнө жаңы кардарларды тартышы мүмкүн дейт ал жактагы кесиптешим Манат Сулайманова. Бернард Зарнегин Кыргызстанды интернеттен эле көрбөсө, мурда өмүрү болуп көргөн эмес. Бирок анткени менен кыргыз шырдактарына жаны жакын. Үйдүн көркүн ачкан буюмду туура пайдалануу сырларын толук кыргыздардай эле тың өздөштүргөн. Кыргыз ууздарынын эмгектерин кадимкидей таза, кургак жайда сактап, абдан аяр мамиле жасайт. Шырдак Авеню дүкөнү Швейцариядагы кичинекей кыргыз үйү. Бир караганда Бернардтын балким өмүрлүк жолдошу кыргыз улуту болгондуктан шырдактарга кызыгат деген ой кетет. Бирок 40тан ашкан бул ишкер өмүр бою Швейцарияда жашаган. 5-6 жыл мурда капысынан шырдактарды көрүп, интернет аркылуу алгачкыларын сатып алган. Андан бери кыргыз досторду күтүп, шырдактардын түрүн байма-бай сатып алып турат. Интернет аркылуу шырдактын жасалышын издеп, түйшүктүү эмгекти баалай билет. Moi personnellement, j'ai commencé avec les шырдак traditionnels. Шырдак жөн эле кийиз эмес, шырдакта кыргыздын жашоосу, тарыхы камтылган. Шырдакты сатыкка коердон мурда анын сапатына карайм. Анткени менин кардарларым бир эле жолу келип сатып алып, анан кайра унутуп койгондой эмес, дайыма келип тургандай мамиле түзүшүм керек. Шырдакты туура колдонсо, көп жылга чейин пайдасын көрсө болот. Кардарлар Германия, Франциядан атайын келишет. Интернет менен да заказ бергендер көп. Шырдак Авеню дүкөнүнө Улуу Жибек жолундагы бир чети кооз, бир чети сырдуу өлкөгө кызыккандар көп башпагат. Чет өлкөлүктөр заманбап буюмдарга караганда нукура колго жасалган кийиздерди абдан баалашат. Бул дүкөндөгү 200төн ашуун шырдактардын бардыгы Кыргызстандан алынып келинет учак аркылуу. Бул ушул дүкөндүн ээсинин айтымында шырдактардын ар биринин оймо чиймелери жана сапаты керек болсо түсүнө чейин кылдат текшерилгенден кийин гана сатыкка коюлат экен. Шырдактардын баалары көлөмү жана түсүнө ылайык коюлган. Алгачкы кардар болсо шырдактын баасы көбүнчө арзандатылып сатылат. Бул ишкердүүлүктүн сырлары дейт Бернард. Бир ирет 9 чарчы метр болгон шырдакты $4500 же кыргыздын акча бедигине которгондо 300 000ден ашуун сомго саткан. Pour les gens qui nous visitent ici, qui viennent de votre pays, Кыргызстандыктар дагы көп кызыгышат. Интернет аркылуу байланыш көп. Жакында эле жергиликтүү ишкергер Аскар Салымбеков дагы келип дүкөндү көрүп кетти. Балким иштешип кетебиз, бирок азырынча так план жок. Эгер мен сатып алган шырдактарга кызыгуу жок болсо, анда мен бул ишимди токтотуп, башка ишке өтүшүм керек болот. Бирок азырынча жаман эмес. Кыргыз шырдактарын саткан Бернард кыргыз жерине барып келүүнү самайт. Ал кыялы жакынкы убакытта орундалат дейт. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген шырдак жасоо өнөрү минтип миңдеген алыстыктагы европалыктарды багынтууда. Ушундай эле аталыштагы дүкөндү Европанын башка шаарларында ачуу жакынкы кыялдардын бири. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Цикимбаева 3-күнү дал ушул маалда таныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.